Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасына 1 миллиард сом бөлүндү. Бул тууралуу финансы министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Каражат министрлер кабинетинин ушул жылдын 21-июлундагы тескемесинин негизинде бөлүнгөн. Ага дары-дармек жана медициналык буюмдарды борборлоштурулган сатып алууну камсыз кылуу каралган. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров өткөн аптада өлкөнүн саламаттыкты сактоо тармагынын актуалдуу маселелери боюнча жумушчу кеңешме өткөрүп, анда саламаттыкты сактоо министрлигин жана саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондун сынга алган. Буга Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасына толук кандуу иштөө жана өндүрүш заводдору менен жаңы келишимдерди түзүү үчүн азыркыга чейин бюджеттен каражат бөлүнбөгөндүгү себеп болгон. Бүгүн 23-июнда Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн абадан кол салуудан коргонуу күчтөрүнүн базасына Ми-17 тиг учагын өткөрүп берүү аземи өттү. Коргоо министрлигинен билдиришкендей, тиг учак Кыргызстандын коргоо министрлиги менен Россиянын Рособоронэкспорт компаниясынын ортосундагы түзүлгөн келишимдин негизинде алынган. Аземдин жүрүшүндө коргоо министри билдиргендей, көп максаттуу Ми-17 тиг учагы куралдуу күчтөрүнүн алдына коюлган тапшырмаларды аткарууга мүмкүнчүлүктү жогорулатат. Учуучу техника Казань тиг учак заводунун өкүлдөрү тарабынан чогултулуп, учкуч сыноочулар сыноо учурларын өткөрүшкөн. Тиг учак Кыргызстанга Ил-76 самолету менен жеткирилген. Белгилей кетсек, аталган техниканы сатып алуу үчүн каражат республикалык бюджеттен бөлүнгөн. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитети коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун 27-июлда биринчи окууда карайт. Парламенттин сайтындагы маалыматта комитет жыйынында мыйзамдын демилгечиси жана автору Надира Нарматова баяндама жасай тургандыгы жазылган. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңеште 19-майда каттоого алынган. Мыйзам долбооруна ылайык чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюм деген түшүнүк киргизилип, мамлекеттин көзөмөлдөөчү укуктары көбөйтүлөт. Чет өлкөдөн эл аралык уюмдардан каржыланган жана чет өлкөлүк булактардын кызыкчылыгы үчүн Кыргызстандагы саясий иштерге катышкан бейөкмөт уюм чет өлкөлүк өкүлдүн милдетин аткаруучу коммерциялык эмес уюм деп аталат. Демилгеленип жаткан мыйзам долбоору Кыргызстанда коммерциялык эмес уюмдардын ишмердигин чектейт деген жүйө менен бир катар эл аралык уюмдар, элчиликтер, медиа уюмдар, бизнес коомчулугу жана жарандык коом бийликти мыйзам долбоорун четке кагууга чакырып, кайрылуу билдирүүлөрдү жасаган. Апта башында Кыргызстандагы коомдук уюмдар жана жарандык активисттер бейөкмөт тууралуу мыйзам долбоорун чакыртып алууну талап кылган петицияга кол топтой баштаган. Бейөкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтөт деп сынга кабылган чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзам долбоорун жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова жазып, былтыр ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Башында өзү жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн документке дагы 32 депутат демилгечи болуп кошулган. Бирок кийин алардын айрымдары авторлуктан кайра баш тартып, анда ашыкча чектөөлөр, адам укуктарына каршы жоболор бар экендигин айтып чыгышты. Бүгүн 1-май райондук соту Кемпирабад иши боюнча алдын ала угууну жабык карады. Бала, болуш керек. Рита. Барын чыгарыш керек. Бул иш саясий иш, эч кандай кылмыш ишке негиз жок. Мен ойлогом барын чыгарат го деп. Жок дегенде ушу үй камагына чыккандар деген реабилитацияга башка регионго кеткенге деп суралса, эч канат берген жок. Мени анан Бейшенбек уулу ата экөөбүздү ушундай бөгөт коюп чарабызды Калгандарда чыгат иштейбиз. Чыгат обязательно жакынкы арада. Белгилей кетсек, жараянга жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен айыпталуучулардын жакындары сот залына киргизилген жок. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы буга чейин ишке жашыруун деген грифт койгондугу белгилүү болгон. Кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жерин Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип келген 30га жакын белгилүү саясатчы, активисттер өткөн жылдын октябрь айында кармалган. Милиция аларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башаламандыкты уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү деген беренелердин негизинде козголгон.
Бишкекте автоунаасында кызды зордуктоого аракеттенген деп 29 жаштагы шектүү кармалды. Бул тууралуу Бишкектин Свердлов райондук милициясынан кабарлашты. Милициядан билдиришкендей, кылмыш жаза кодексинин зордуктоого аракеттенүү беренесинин негизинде 1993 жылы туулган ББ аттуу жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Эске салсак, буга чейин социалдык тармактарда видео тарап, анда жолдун четинде токтоп турган жол тандабастын арткы орундугунда аял эркек кишиге каршылык көрсөтүп, унаадан кулап түшкөнүн көрүүгө болот. Ал эми 22 июнда Кактус медиа басылмасы күч органдарындагы булактарына таянып, кызды зордуктоого шектелген киши жаратылыш ресурстарын коргоо министрлигинин биоресурстар башкармалыгынын башчысы болгон Бекбатыр Бузурманов экендигин жазган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети сайгактын 845 даана мүйүзүн Кыргызстан аркылуу Кытайга аткезчилик жол менен алып өтүүгө аракет кылгандар кармалгандыгын кабарлады. Дайындалган эксперттер бул мүйүздөр Татарика породасындагы сайгактык экендигин аныктаган. Анын негизинде кылмышка шектүүлөр камакка алынган. Учурда шектүүлөр суракка алынып, бул ишке катыштыгы бар башка адамдарды дагы кармоо чаралары көрүлүп жаткандыгы маалымдалды. УКМК мыйзамсыз аңчылык кылгандар, анын ичинде өзгөчө кызыл китепке кирген жаныбарларга аңчылык кылган мыйзамга ылайык жазык жана административдик жоопко тартылаарын эскертет. Өткөн кылымдарда жапырт аңчылык кылуунун кесепетинен саяктар өтө азайып кеткен. Мындан улам жок болуп кетүү коркунучу бар деген макам менен саяктар кызыл китепке киргизилип коргоого алынган.